урматтуу депутаттар, күн тартибиндеги биринчи маселени кароого өтөбүз. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдору жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору экинчи окууга киргизилет. Демилгечилер Шакиев, Примов, конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитет караган. Баяндамачылар Султанбекова Чолпон Алыевна, конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитеттин төрайымы депутат Примов Улан Бердибаевич мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири. Сөз баяндамачыда. Чолпон Алыевна. Рахмат, саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдору жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору экинчи окууга киргизилет. Демилгечи Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Шакиев, Примов. Урматтуу депутаттар, экинчи окууга карата Кыдыкбаев Жаныбек Султановичтен мыйзам долбоорун референдумга чыгаруу же элдик курултайдын кароосуна киргизүү үчүн анын кароосун токтотуп туруу жөнүндө сунуш келип түшкөн. Ал сунуш комитеттин мүчөлөрүнө таратылып берилген, бирок 5 фракциянын жана депутаттык топтордун бир эле мезгилде экинчи жана үчүнчү окууга кабыл алуу жөнүндө чечимин эске алуу менен комитет мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин кароосуна киргизүү жөнүндө чечим кабыл алды. Самый Кожомирландын, Малиевдин, Жамиля Исаеванын экинчи окууга берилген түзөтүүлөрдүн талкуулоонун жана добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча четке кагуу сунушталат. Улан Примовдун 3 түзөтүүлөрүнүн бардыгын кабыл алынды. Алар министрлер кабинетинин корутундусуна ылайык келтирүү боюнча сунуштар болчу. Комитеттин корутундусун долбоорун экинчи окууга даярдалган, бирок комитетке мыйзам долбоорун бир эле мезгилде экинчи жана үчүнчү окууга кабыл алуу жөнүндө чечимдери төмөнкү 5 фракциянын депутаттык топторунун келип түшкөн. Ата журт Кыргызстан парламенттик фракциясынан, Мекенчил депутаттык тобунан, Элдик депутаттык тобунан, Альянс парламенттик фракциясынан, Ишеним парламенттик фракциясынан. Регламенттердин талаптары боюнча бул маселе талкууга коюлуп, добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча комитет төмөнгүдөй корутундуга келди. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдору жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбооруна карата комитеттин чечимин жактыруу жана аны бир эле мезгилде экинчи жана үчүнчү окууга кабыл алууга Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталсын. Рахмат. Урматтуу депутаттар, аталган маселе боюнча суроолор барбы? Жок болсо, урматтуу депутаттар, Чолпон Алыевна, комитеттин корутундусун окуңуз. Комитеттин корутундусу мыйзам долбоору азыр Чолпон Алыевна Нуржигит мырза сөз сурап атат. Assalamu alaikum. Билесиздерби, президентибиз бул боюнча өзүнүн позициясын билдирди. Курултайдагылар кол чабышты, албетте добуш берген жок, бирок кол чабышты. Ар бир нерсенин жакшылыгы бар. Буга чейин билесиздер, ар бир адамдын өзүнүн туусу болуп калган. Бирөөнүкү байлык, бирөөнүкү бийлик, бирөөнүкү карьера. Ар бир урунун өзүнүн туусу бар, колоттун, коктунун өзүнүн туусу бар. Бирок бул окуянын бир жакшы жагы, мен силерге айтып коеюн, элдин тууга болгон мамилесин өзгөрттү. Туу бир бириктирип турган фактор экенин дагы бир жолу элдин эсине жаңгылап койду. Бул өзү жакшы нерсе. Бирок мен бирдекени айтып коеюн деп атам. Япондордо бир сөз бар. Ханава сакура хитова буш деген сөз бар япондордо. Бул деген сөз гүл сакурадай болуш керек, адам самурайдай болуш керек деген. Самурайлардын символу бул гүл. Бирок гүлдөй назик болуп калат экенбиз деп туруп темир тезек өзгөрткөн жокко, бул биринчиден. Экинчиден, дүйнөдөгү эң күчтүү мамлекеттин флагын карасаңыздар, туусун карасаңыздар, матраска окшош. Бирок матраста уктап жатып калдык, ойгонолу деп алар деле өзгөрткөн жокко. Үчүнчүсү, дүйнөдөгү эң күчтүү партиялардын бири бул Демократиялык партия АКШны. Алардын символу эшек. Рузвельт ошол партиядан чыккан, Кеннеди, Клинтон, Обама ошол партиядан чыккан. Ошон үчүн мындай ырым-жырым кылбастан эле ушул бойдон калтырсак жакшы болот эле. Эң башкысы бул, эң башкы фактор бул ынтымак.
Караңыздар, элде журтта кичине бөлүнүп жарылып болуп атат. Соц сеттерде бирин-бири кырдык бычак болуп атат. Кече 2 депутатыбыз эмне болду? Ушул маселенин тегерегинде кээ бир жаш балдар түрмөгө кирип кетип атат. Эң акыркы аргументим, эгерде 6 же 5 чакырылышта депутаттар кабыл алса мейли дейт элем. Бирок муну легендарлуу парламент кабыл алган. Ошол легендарлуу парламентте ким бар эле? Сынган кылысы жазган Төлөгөн Касымбеков бар болчу. Болот Шамшиев бар болчу, жанагы караш-карашты тарткан, Бөрү зынданды тарткан. Төлөмүш Океев бар болчу. Ак Элбирстин тукумун тарткан. Масалиев бар болчу, Шеримкулов бар болчу, Бекмамат Осмонов бар болчу. Албетте президенттин пикирин сыйлайбыз. Курултайдагылар деле эл журт шайлап келди, аларды да сыйлайбыз. Бирок ошол залкарларыбыздын кадырына, урматына, арбагына сый-урмат көрсөтүп туруп, ушул туун ушул бойдон эле калтырсак деп мен суранып кетет элем. Бул жөн гана менин пикирим. Суроо берген жокмун, комментарий бербей эле коюңуздар. Чоң рахмат. Бизди бириктире турган бир гана туу бар. Акелердин сөзүн дагы кайталап коеюн. Ынтымакты туудан ал дейт, тазалыкты суудан ал дейт. Чоң рахмат. Рахмат. Башка суроо жок. Чолпон Алиевна, комитеттин корутундусун окуңуз. Комитеттин корутундусу. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдору жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долборуна карата комитеттин чечими жактыруу жана аны бир эле мезгилде 2 жана 3 окууга кабыл алууга жогорку кеңешке сунушталсын. Рахмат. Аппарат кошумча каттоо бериңиздер. Жетимиш 9 депутат каттоодон өттү. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун экинчи окууда добушка коем, добуш бериңиздер, урматтуу депутаттар. Макул 58, каршы 6, бары 64 катталды 79. Аталган мыйзам долбоору экинчи окууда кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун 3-чү окууда добушка коем, добуш бериңиздер, урматтуу депутаттар. Макул 59, каршы 5, бар 64 катталды 79. Урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоору 3-чү окууда кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, сиздердин баарыңыздарды мамлекеттик туунун оңдолушу менен куттуктайм. Бул эч кандай өзгөртүү эмес, бул оңдолуу. Урматтуу депутаттар, мен ойлойм, парламент легендарлуу парламент деп эле кайталай бергенден эч натыйжа жок. Ар бир доордун, ар бир мезгилдин өзүнүн легендасы болот. Мен ойлойм, бүгүнкү парламенттагы, бүгүнкү чакырылышта парламенттагы сөзсүз ушул мамлекеттик тууну оңдогон парламент катары легендарлуу болуп калышы толук мүмкүн, урматтуу депутаттар. Андыктан баарыңыздарды куттуктайм. Ар кандай ача пикирлер болду, ачуу сөздөр болду. Айрыкча менин дарегиме коомчулук тарабынан көптөгөн сын пикирлер айтылды, бирок мен анын баарын мыйзам ченемдүү көрүнүш деп кабыл алам. Катуусу да болду, орунсузу дагы көп болду. Мен аны ачык айтып коюшум керек, бирок мен эч кимисине жооп берген жокмун. Бирок мен ойлойм, мына жооп ушул деп ойлойм, татыктуу жооп болду деп ойлойм. Урматтуу депутаттар, баарыңыздарды куттуктайм.